Коктейль. Марат Жанбараков. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Алдыңда байкуш болуп каларымды билгенимде билбейм, мен эмнеге үмүттөнүп жатам. Бирок экөөбүздүн азыркы жолугушуубуздан кийин сени канчалык жакшы көрөрүмдү билдим. Сагынычтан жиндүү болуп кетейин дедим. Мени кечирчи суранам. Менде сага деген таарыныч деле жок. Болгону сен башка адамдын жубайсың. Каалайсыңбы мен эртең эле кетип калам андан. Бегимай акыркы чечимин чыгарып алгандай чечкиндүү сүйлөдү. Ал эч убакта болуштун жанында мындай сезимдерге чөмүлбөсүн анык сезди. Арсендин жанында жашоо ал да канча кызыктуу, ал да канча бактылуу болоруна шек санабай калды. Мен сени жакшы көрөрүмдү билесиң да, Жигит кучагында жаткан кызды күлө карап койду. Жок, сенден уккум келет. Мен сени жакшы көрөм, Бегимай. Экөөбүзгө сыноо берилген болчу, бирок биз андан өтө албай калдык. Өтө албай калганыбыз кайсы бир деңгээлде өкүнүчтүү болгону менен, кайсы бир деңгээлде пайдалуу да болду. Ким билет, балким сен болушка кетпегениңде мен азыркы сен көрүп жаткандай Арсен болот белем, болбойт белем. Айтоор сага болгон сезим мени чаңганың, болуштун тепсегени мага стимул болду. Бирок мен дале болуштан алсызмын. Жан дилим менен сени алып башка жака качып кетким келип жатат. Ошентелчи, Арсен, качып кетеличи. Мен азыр болуштан алсызыраакмын. Алсыз дегенге болбойт го. Аныкынан акчам аз дегим келип турат. Ал топтогон байлыктан, ал күткөн тааныштын мен 3/1 күтө элекмин. Ал мени сындырып коет. Түшүнүп жатасыңбы, Бегимай? Экөөбүздүн алдыбызда дагы бир сыноо турат. Кыз көздөрүн жалдыратып Жигитке карады. Биринчи сыноодо биз уттурдук, бирок Кудай жалгап ал сыноо экөөбүзгө тең пайда алып келди. Эми экинчи сыноодо биз жеңип чыгышыбыз керек. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм, Бегимай. Сени кайра жоготуп алгым келбейт. Биз баардыгын ойлонуп жасашыбыз керек бул жолу. Эгер экөөбүз жөн гана ээрчишип башка жака качып кетсек, бизди болуш тынчуктатпайт. Ата-энебизге, бир туугандарыбызга залал тийип калуусу мүмкүн. Ошондуктан болушту өлтүрүү керекпи? Кыз күтүүсүз суроо берди. Жигит саамга токтоп калды. Кыздын көздөрүнөн чечкиндүүлүк анык байкалып турду. Болушту өлтүрүү керек деп ойлойсуңбу? Арсен кеңешип жаткан кишидей сурады. Оюна дароо бир нерсе кылт этти. Башка жолу барбы? Сен мисалы аны атып өлтүрө аласыңбы? Жок, бирок киши жалдасакчы? Бегимайдын бул сөзүнө Арсен таң калды. Күнөөсүздөй көрүнгөнүң менен башыңда шойкомдуу ойлор толтура турбайбы сенин? Деди ичинен. Жок, Бегимай, мен анын бир айласын табам, балким мыйзамдуу түрдө, балким мыйзамсыз түрдө аны торго түшүрөбүз. Сен ал жөнүндө көп маалымат билсең керек. Ошолорду мени менен бөлүшсөң жакшы болмок. Болуштун иштери тууралуу эч нерсе билбейм. Ал мен эмес, өз аялымды аралаштырбайт. Бегимайдын бул сөзүнө Жигит ичинен: кишини жинди ойлойсуң го, айткың келбесе айтууга аргасыз кылам, сулуу, деп жооп берди. Сен негизи куралдан ок атып көрдүң беле? Эмнеге сурап жатасың? Жөн эле атып өлтүрүү жөнүндө сүйлөштүк го. Курал атып көрдү болду экен деп ойлонуп кеттим. Арсен ордунан козголуп, айдоочунун отургучунун алдынан тапанча алып чыкты. Атып көргүң келеби? Жок, жүрү, коркпо. Жигит Бегимайды жетелеп чыкты. Мындай кармайсың. Кызга оңтойлотуп карматты. Эми ат. Өзүң кармап атып көр. Кыз жылмайып алып бир нече жолу ок чыгарды тапанчадан. Так, сулуу, эми мага бериңиз. Арсен тапанчаны аярлык менен бир чекесинен кармап, чөнтөгүнөн алып чыккан тунук полиэтилен баштыкка салды. Сен эмне кылып жатасың? Эч нерсе, сени манжаларыңдын изин сактап жатам. Эмнеге? Керек болгон үчүн. Арсен жылмайып койду. Бегимай көздөрүн бат-бат ирмеп таң калып турду. Эгер чын эле болуш атылып өлтүрүлө турган болсо, анын өлүгүнүн жанында сенин манжаларыңдын изи бар тапанча жаткан болот. Сен мени түшүндүңбү, сулуу? Жигит кебелбей сүйлөп жатты. Жанатан Бегимайды эркелетип, аны жакшы көрөөрүн айтып жаткан Жигит эми өз кызыкчылыктарын баарынан бийик койгон, куу, таптакыр эле башка Арсен болуп өзгөрдү. Эмне деп жатасың? Кыз кыйкырып жиберди. Үнүңдү бийик көтөрбө мага. Андан көрө жакшылап угуп ал. Экөөбүздүн өткөндөгү жолугушуубуздагы менин унаамда өткөн уятсыз жоруктарыбыз бүгүн бул талаада дагы эле менин унаамда жасаган жылаңач иштерибиздин баары видео байкагычка тартылып жатты. Ишенип кой, ал видео байкагычта экөөбүздүн тасмабыз мыкты сапатта тартылды. Сен албетте анын баарын болуш көрүшүн каалабайсың да, туурабы? Акмак, кыйкырба мага.
Акмак кыз жигитке карай жүткөндө. Бирок жигит тездик менен колун аркасына кыла коюп, башка тапанчаны курунан сууруп чыгып кыздын чекесине такап калды. Бегимай куп-куу болуп токтоп калды. Тапанчаны кыздын чекесине такаган боюнча Арсен сүйлөп жатты. Угуп тур, жигиттин көзүнөн заары чыгып турду. Сенин жылаңач оюндарыңдын бардыгын болуш көрчү болсо таптакыр талаада каласың. Сага ошонун кереги барбы? Айтчы, кереги барбы? Сени сулуу, бирок акылсыз башыңа жеткирип коеюн. Мындан кийин менин айткандарымды кылбасаң, сен интернет жылдызга айланасың. А эгер сен болушка мен жөнүндө бир эле сөз айтып, ал мага тиш кайрай турган болсо атылып өлтүрүлөт. Сенин колдоруңдун изи бар тапанча кимде экенин унутпа. Сени өлтүрдү кылып көргөзүп кое алам. Ушунча жылдан бери мен эшек такалап жүргөн жерим жок. Акылсыздык кылба, мен айткандарды аткар. Качан жасачу жумушту жасап бүтөсүң, тынч жашай бересиң. Жигит терс бурулуп унаасына жөнөдү. Бегимай туңгуюкка кептелгенин түшүндү. Бегимай нес болуп эгин талаада жалгыз калды. Арсендин унаасынын жарыктары түнгө сиңип жок болду. Эрдин кымтып жакшы эле карманып жаткан, бирок өзүнө ээ боло албай ыйлап баштады. Чыккынчы, деди ал ыйлап жатып. Мен сени жакшы көрөрүмдү билип туруп кантип ушинттиң, акмак? Сен азыр эле мага жакшы көрөм, экөөбүз чогуу болушубуз керек деп жатпадың беле? Мен сени эч качан кечирбейм. Сен кимди таарынтып алганыңды билбей жатасың. Болуш сени жок кылып кое алат, бирок ал менин анын көзүнө чөп салганымды, киши жалдап өлтүрүп салсакчы дегенимди билсе, мени кечиреби? Кечирбейт да. Болуш кайта турган болсом, аны өлтүрүп менин мойнума кылмышты илип салышса кантем? Башы чыңалып ооруп чыкты. Арсен анын көкүрөгүн оорутуп келген белгисиз боштук жоголот деп күткөн. Бирок азыр Бегимайды тузагына түшүрүп келе жатып да эч жеңилдебегенин байкады. Балким болушту жарга такаганда кек сууйттур. Бегимайды кайра аяп кетти. Байкуш акылсыздыгынын азабын гана тартып жатат. Эгер башында башкача болгондо кандай болмок? Эгер Бегимай болушту тандап кетпегенде эмне болот эле? Ойго чөмүлүп баратты жигит. Мен сени кандай гана жакшы көрчү элем. Менин дүйнөм, бакытым, максатым сен болуп калгансың. Сен жанымда болгондо мен башкача Арсен болмокмун. Экөөбүздүн тилек максаттар үчүн жан алып калбай аракет кылмакмын. Мени чыныгы Арсен кылып жүргөн сен болчусуң. Азырчы? Азыр мен киммин? Адамдарга ишенүүдөн калган, эки жүздүү, кара мөртөз жырткычка айландым. Мени ушундай кылган да сенсиң. Дагы кечирип койчу дейт. Мен эмне ошончолук наадан көрүнөмбү сага? Атам экөөбүздү тең сабап, мени каматып, үйсүз калтыргандан кийин да көңүлү калбайт деп ойлойсуңбу? Же болбосо болуштан кийин тарп жей турган кишиге окшошуп турамбы мен? Ичинен сүүлөнүп, ачууланып рулду бекем мыжыкты. Мен силерге көргүлүктү көрсөтөм. Адамды акчага алмаштырып жиберген кандай болоорун чындап сезгидей кылам. Анын бир кезде көкүрөгүндө басаңдап калган кеги азыр жалбырттап кайра от алгандай. Бегимай түнү менен уктай албай койду. Ыйлап отурду. Эмне кылаарын билбейт. Таңга жуук гана көз илинип кетиптир. Телефонуна келген чалуудан ойгонуп кетти. Жашыруу номурдан чалуу экен. Жүрөгү бул Арсен экенин сезди. Алло, мени сулуум кандай уктады? Тултуюп калганын сени көргүм келип жатат. 1 сааттан кийин Горький көчөсүндөгү мейманканадан күтөм. Кечикпей кел. Жоопту күтпөй эле Арсен коюп салды. Кыздын барбаган каргасы калган жок. Мага баары бир. Билгениңди кылып ал дейин десе, анда эч нерсесиз калат. Болуш кызды чет мамлекеттердеги саякаттар, шопинг менен эле алдап жүрүптүр. Кыздын наамына каттап бир да мүлк жаздырбаптыр. Бегимай эми эсине келди. Эч нерсеси жок экен. Бирок анын төлөм картасында толтура акча бар эле го. Анын баарын кыз түнкү клуб, кымбат кийим кечек эле коротуп жүргөн тура. Рас, жакындарына жардам берип жатты. Болуш кыздын атасына орто класстагы унаа алып берди. Үйлөрүн оңдотуп түзөттү, бирок чоң мүлк жок кызда. Эгер жанагы Арсендеги тасмалар жарык көрө турган болсо, анда кыз талаада калат. Болуш дайым аны тар чөйрөдөгү жолугушууларга ээрчитип барчу. Анын таасирдүү досторунун көбү өздөрүнүн жаш жана сулуу токолдору менен келишчү. Ал чөйрөдө баары бири-бирин таанышат. Тасманы алардын баары көрчү болсо, Болуш намыстанганынан Бегимайды жок кылып коюшу да мүмкүн эле. Арсен айткан мейманканага кыз кара көз айнек жуулук салынып келди. Таптакыр таанылбайт. Кирип келгенде эле телефонуна чалуу келди. Ресепшнден 6 номердин ачкычын алып кире бер, деди жигит телефондон. 6 номердин ачкычын берип коесузбу? Бегимайбы? Кыз сурады. Ооба. Ачкычты алып люкс номерге баш бакты. Минута деле өткөн жок, эшик тыкылдады. Ким? Мен Арсен.
Эшик ачылды. Жигит кара костюм шым кийип кычырап алган экен. Кийими өзүнө куп жарашыптыр. Бегимай аны карап аргасыз суктанып койду. Бул мурда эле ушундай сымбаттуу беле деди ичинен. Биз сүйлөшүп алуубуз керек. Менден эмнени талап кылган жатасың түшүнбөйм. Кыйратканда эле пайда алып келе албайм сага. Мени коркутуудан сен эч нерсе таппайсың. Бегимай, сен ал боюнча баш оорутпай эле кой. Менин маселем ал менин маселем. Мен сен жөнүндө сурайын деп жатам. Унаа жашап жаткан батириң сага катталганбы? Жок. Эмне мага каттатып туруп кийин өзүңө жаздыртып алайын деп жатасыңбы? Аргасыз жылмайтасың кишине. Мен андай батирдин бешөөнү оңой олтоң алып кое алам. Анан калса, сен айдаган Гелендваген жашаган батир деле алып тынып калат деп ойлойсуңбу? Жок. Мен болушту сыздатам, Бегимай. Алдыма чөгөлөп келгидей кылам. Сени эч нерсесиз калбасын деп жатам. Гелендвагенди үйдү тезинен өзүңө каттат, түшүндүңбү? Ишенип кой. Мен ал мүлктөрдү сенден эч качан тартып албайм. Эч нерсесиз калып калбасын деп сени ойлоп жатам. Эмне, жаштыгыңды бекер бердиң беле ага? Бегимайдын көздөрү тостойуп калды. Муну деги билип болбойт го. Мага кам көрүп жатат го бул. Анда эмнеге мага карата жанагынча компромат топтоду? Эми болуш боюнча экөөбүз күн алыс ушул жерде жолугабыз. Мага болуш жөнүндө эмне билсең келип айтып турасың. Уктуңбу? Сага ар кандай суроолор, тапшырмалар болот. Жооп тапканга аракет кыл. Мага калп эле бир нерсени сүйлөп коем деп ойлобо. Ар бир сөзүңдү текшерип турам. Бир жерден эле мени алдачу болсоң кур жалак каласың, түшүндүңбү? Эми бара берсең болот. Кыз үндөбөдү. Башы маң болуп жатты. Эшик тарапка басты. Токточу. Эшикти ачып жаткан кызды жигиттин үнү токтотту. Шашпай Бегимайдын жанына келип көзүнө тик карады Арсен. Анан өзүнө тартып, эриндеринен өөп койду. Кыз каршылык көрсөтө албай үнсөзсүз туруп берди. Эми бара бер. Эшикти өзү ачып берди Арсен. Арсенден чыгып эле Бегимай Гелендвагенин жулкунтуп болуштун кеңсесин көздөй жөнөдү. Өзүндөбү деди катчы кызга кирип келип. Ооба, бирок катчы кыз сөзүн аяктагыча эле болуштун иш бөлмөсүнө кирип кетти. Болуш иш кагаздарын карап жаткан. Тыкылдатпай эле түп-түз кирип келген Бегимайды суроолуу тиктеди. Кыз бир нерсеге жинденип алгандай. Так, жанымдын ачуусу келип калган го. Мен эмне көчөдө жашашым керекпи? Эмне болуп кетти сага? Менин курбума жигити үй белек кылды. Болбосо менин күйөөм Кыргызстандагы эң бай кишилердин бири. Муну кандай түшүнсө болот? Ачууланымыш болду кыз. Чынында унаада келе жатып ушинтип чыр чыгарып үйдү өзүмө каттатам деп ойлогон. О, чындап ачууңуз келген го, Курбум мактанып отурат үй белек кылды деп. Мен ойлонуп кеттим. Көрсө менде үй да унаа да жок экен. Токтоңуз, бир ачууңузду мага бериңиз. Суу ичесизби? Жок. Отура туруңуз, маселе ошол элеби? Болуш телефон менен катчыга кайрылды. Мага тынчтыкты кирсиндечи. Аз өтпөй костюмчан 30-дардагы жигит кирип келди. Чакырдыңызбы? Ооба, жаңы бүткөн үйдө мына бул сулуу кыздын наамына бир үйдү жазасың. Бегимай, паспортуңду бер. Кыздан паспортун алып тынчтыкка сунду. Жарайт. Анан Гелендвагендин документтерин ал да эртеңкиге Бегимайдын наамына каттатып кой. Макул, тынчтык чыгып кетти. Болор болбос нерсе үчүн анчалык ачууланбай жүр, макулбу? Мен эмне, сен жөнүндө ойлонбойт дейсиңби? Сени жакшы көрөрүмдү билесиң го. Болуш жүзүнө кызыл жүгүрүп сүйүнүп кеткен Бегимайдын маңдайынан өптү. Рахмат. Мынчалык оңой болот деп күткөн эмес, Бегимай. Эми үйгө бара бер. Мен жумуштарымды бүтүрүп барам. Жаңы үйүңдү кечинде майлайбыз. Келиштикпи? Ресторандан алдын ала бир столго буйрутма берип кой. Сөзсүз, рахмат сизге. Кыз болушту бекем кучактап, ага ыраазы болуп жатты. Кийин тыпылдап сыртты көздөй жөнөйдү. Бегимай чыгып кетер менен болуш телефонун кайра алды. Гелендвагенди ага баягыдай кылып каттай бер. Үйдү каттабайсың. Түшүнүктүү, шеф. Шаар четиндеги айтылуу кымбат ресторанга Болуш менен Бегимай түнкү 10-дордо келишти. Кыздын сулуулугу көз уялткыдай. Денесине чыпталышкан кара көйнөк кызды көркүнө чыгарып коюптур. Болуш экөө күңүрт тарткан бурчтан орун алышып, француз виносунан ууртап, жандуу музыкага рахаттанып бир топко отурушту. Сен жада калса жаңы үйүңдүн дарегин сурап койгон жоксуң го? Ал кайсы жерде чын эле? Шаардын борбордук бөлүгүндө 6-кабат, 120 чарчы метр. Бирок кийинки жылы толук бүтөт. Чемоданыңызды көтөрүп кирип барасыз. Мен кубанычтамын, сизге рахмат. Бирок кыз эми мүлк ага катталган соң аны Арсен өзүнө каттатып алат деп ичинен өзүнүн акылсыздыгына жинденип отурду. 2 күн өткөн соң Арсенден Бегимайга чалуу келди. Баягы мейманканага барышы керек, шашылып жөнөдү. 6-номер, бул ирет ачык экен. Кара костюмчан Арсен жумшак отурушта кандайдыр бир кагаздарды карап отуруптур. Кандайсың? Эшикти жаба кел, отур.
Иштериң кандай? Батир унааны каттата алдыңбы өзүңө? Кийинки жылы бүтө турган үйдөн бир үй бермей болду. Демек бербейт экен. Берет, Геленфагенди да өзүмө каттаттым. Кыз мактаныч менен унаанын техникалык паспортун сунду. Бирок кайра эми бул өзүнө каттатууну талап кылат деп чочуп кетти. Арсен аны Саамга карап турду да: «Жасалма документ», — деди ишеничтүү. «Эмне? Мен жаңы номер менен жүрөм. Тилекке каршы жасалма экен, мага ишенип кой. Чынын айтсам, ал сага эч нерсе бербесин сезип жаткам. Бул документтин жасалма экенин кайдан билдиң? Сен бул документти өзүң барып каттоо кызматынан алдыңбы? Жардамчылары даярдап беришти. Билесиңби, Бегимай, сен мага ишенсең да ишенбесең да болот, бирок бул жасалма документ. Арсен четтен урдалып келген далай унааны ушундай жасалма документтер менен сатканбыз деп айткысы келди. Бирок аны айтуунун кажети жок болчу. Бул тузак, Бегимай. Эгер сен бир жерден катачылык кетирип, болуштун көңүлүнө төп келбей калчу болсоң, алар сени унааны өзүнө мыйзамсыз каттап алган же жасалма документтер менен шугулданган аферист кылып көрсөтүп коюшат. Эх, Бегимай, карачы кандай акылсызбыз. Сага баарын бере турган адам сеникинде бир түн, аялыныкында бир түн түнөбөйт болчу. Муну билип, сезишиң керек эле. Сен жөн гана куурчак болгонсуң. Бегимай унаанын документин алаканында бырыштырып кармап, көзү алайып отуруп калды. Күмөн саноо аны жеп жатты. Эми мындай, Бегимай, бул диктофон 3 күн тынымсыз иштей алат. Болуштун иш бөлмөсүнө таштап кетишиң керек. 2 күндөн кийин кайра алып келесиң, түшүндүңбү? Кызга бармактын жарымындай болгон диктофонду сунду. Кыз үнсүз баш ийди. Ал бир нерсени сурагысы келип жаткандай: «Айт», — Арсен сезген кишидей сурады. «Мунун аягы эмне менен бүтөт?» «Аягыбы? Болушмага чөгөлөп келет. Ошол үчүн эле ушунун баарын жасаш керек беле? Билесиңби, Бегимай, сенин көзүңдө мен азыр ушунчалык жаман адам көрүнүп жатам. Муну билип турам. Кээде туруп мен да ойлоном. Койчу, арзыбаган адамдар үчүн мээнимди оорутамбы дейм. Бирок менин көкүрөгүмдү оорутуп жаткан кек бар. Мен андан кутула албай койдум. Балким акыры силерди мени кандай сыздатсаңар дал ошондой сыздатып алсам көксөм суйбу дейм. Анын үстүнө мени кумар азгырып алды. Ушунун баары жаман экенин билип туруп кумарды жеңе албай койдум. Мени акча, даража, жогорку катмар азгырып жатат. Бир күн келет, сен да мен да жөнөкөй карапайым адам болуп жүргөн күндөрүбүз эң бактылуу учур экенин сезебиз. Бирок артка кайтууга кеч болуп калган болот. Мына азыр эле кеч болуп калды. Эми биз мурункудай боло албайбыз. Баарынан кызыгы биз жогорку катмарга аралашабыз деп аракет кылып жатабыз. Мына, сен адегенде акчага азгырылдың. Сага тең элем деп мен келдим. Эми айтчы, экөөбүздө ыйык болгон эмне калды? Биз адамдарга ишенебизби? Жок. Биз бирөөнү эч нерсесине карабай сүйө алабызбы? Жок. Биз баардыгын эсептейбиз, электен өткөрөбүз. Күмөн саноо бизди дайым жеп турат. Анан калса жогору катмар дейбиз. Бири-бирине жырткычтай мамиле кылган, чыныгы достук, чыныгы сүйүү, адамдык ишенич, жылуу мамиле дегенден эч нерсе жок. Сени сапатың, деңгээлиң, акчаңдын санына карап бааланган катмар, ал жогорку катмар эмес. Кызыкчылыктын баары акча такагандарды сатып алса болот. Болгону баасын бүтүш керек. Бирок ойлонуп көрсөң, эгер сени акчага сатып алып жатышса, анда бул сенин абдан арзан экениңден гана кабар берет да. Анан дагы жогорку катмарбыз дешет. Жок, бактылуулук бул жакта эмес. Муну билип эле турам. Бирок эми артка жол жок. Мен баарын акырына чыгарышым керек. Эгер дүйнөдө чындап эле адилеттүүлүк бар болсо, мен көргөн азапты силер да көрүшүңөр керек. Меникиндей эле силердин жүрөгүңөр да оорушу керек. Бирок сен жасай турган жамандыктын баарын айланып кайра сага барат да. Аны да көрүп жатарбыз. Бул дүйнөдө эч ким жазаксыз калбайт да, Арсен. Муну сиз кайсы китептен окуп алгансыз? Муну мен өз башымдан өткөрүп жаткан үчүн айтып жатам. Бегимай ыйлап жиберейин деди. Бара берсең болот. Жигит терс бурулуп терезедеги көчөнү тиктеп калды. Туңгуюкту көздөй баратам, деди ичинен. Көкүрөгү кайра ооруп чыкты. Арсендин түпөйүл ойлорун телефонуна келген чалуу бузуп жиберди. Чын кыз экен. Арсен, тиги Лиза келиптир оштон. Так, сени күтүп жатат үйдө. Жөн жай элеби? Билбейм, кичине кызуураак экен, сени чакыр деп атат. Азыр барам. Борбордогу батирде чын кыз менен Арсен жашайт. Ата-энесине ал СИЗОдо жатканда сатылып кеткен үйдү жигит кайра алып берип, 5 бөлмөлүү чоң там салып берип койгон. Бирок ал жака кээде гана барат. Дуулат уулуну Заматта көп акча таап иштеп баштаганына сана аркап келет.
бирден ичинен чыкпаса экен деп тиленип жүрөт. Арсен бул батирде отуруп алып эмне деген иштерди гана бүтүрбөйт. Бир нерче акча алмаштыруучу жайларды тескейт. Жер тилкелер менен соода, укук коргоо органдарындагы тааныштар аркылуу четтен уурдалган унааларды сатмай, Арсен жасаган иштердин бир бөлүгү гана. Жакында эле Жалал Абаддагы жеке алтын өндүрүүчү ишканага Чыңгызды киргизип койду. Жасай турган жумушу деле жок. Чыңгыздын ал жакта билген иши күзөт кызматын сатып алып, алтынды кочушта уурдап чыкмай. 15 күн Жалал Абадда, 15 күн Бишкекте жүрөт Чыңгыз. Мунун алып келип жаткан киришеси зор. Ал жака кириш үчүн толтура акча сарпташкан. Эми ошону 2-3 эсе кылып кайтарып алуу керек. Жолдо баратып да жасалчу иштерди мээсинде тизмектеп келе жатат. Лизанын эмне үчүн келгени ага түшүнүктүү болчу. Ал тууралуу ойлонгон деле жок. Сары эшикти ачып жаткан Арсен Лизага кайрылды. Ташпоор кыз таарынып калгандай тултуйду. Эмне болуп кетти сага? Арсен мен сүйүүмдү сезбей жатат деп жарым сааттан бери ыйлап отурат. Чыңгыз жактырбагандай сүйлөдү. Келчи бери. Арсен жумшак отургучта капаланып отурган Лизаны өйдө көтөрүп кучактап алды. Жакшы көрөм мен Сарыны. Кана айтчы, иштериң кандай? Санжар эке кандай жүрөт? Санжар жоголуп кетмек беле, жүрөт. Акча дегенде жантыгынан жата калмай адаты күн сайын күчөп баратат. Жакында товар жөнөтөм деп жаткан. Тажикстанга кетет болуш керек. Сен аны менен кечээ эле сүйлөшүп жатпадың беле? Эмне анткоруланып менден сурап жатасың? Лиза, биз Санжар аке экөөбүз команданын акчасын көбөйтөлү деп чуркап жүрөбүз. Бул баарыбызга керек. Ал жөнүндө жаман сөздөрдү айтпа, макулбу? Сен жакшы кызсың да. Арсен тамашалай сүйлөп кызды тизесине отургузду. Эми айт, неге келдиң? Сени сагынган үчүн келдим. Саунаны ким карап калды? Санжар бар, Нурдин бар. Карачы, менин абалым кызыктырган жок сени. Акча тууп жаткан саунаны сурайсың биринчи. Сүйө ала турган кишини сүйүш керек эле, Лиза, сөзгө Чыңгыз аралашты. Арсенде жүрөк жок да, буга киреше болсо болду. Досунун сөзүнө Арсен чын дилинен каткырып күлдү. Чыңгыз сөзүн улап жатты. Айтчы, Лиза, неге мени сүйгөн жоксуң? Мисалы мен чындап эле сени жакшы көрөм. Кайдан бара кара басып Арсенге жүрөгүңдү алдыртып жибердиң? Билбейм, Чыңгыз, түшүнбөй жатам. Ушуну эле сагына берем. Мүмкүн бул сулуу болгон үчүн жакшы көрсөм керек да, же акылдуулугун жакшы көрдүмбү, билбейм. Айтор жанымдан артык көрөм. Лиза Арсенди бекем кучактап алды. Жигит эмнегедир Лизадан башкача жылуулукту сезип кетти ушул тапта. Бул ишенимге, жакшы көрүүгө толгон өзгөчө кучактоо эле. Жүрөгү зырт түштү. Ичи элжиреп кетти. Жооп кылып Сары кызды бооруна кысты. Апе, булар соо эмес го? Чыңгыз бири-бирин жакшы көрүү менен кучактап жылмая түшкөн Арсен менен Лизаны карап элейди. Мен деле жакшы көрөм Сарыны, чын. Эми жүргүлө сейилдейбиз. Арсен кызды маңдайынан өөп ордунан турду. Баары эшик тарапка басышты. Бирок Чыңгыз күрмөсүн кийип босогодон сыртка кадам таштап чыкканда эле Арсен эшикти жаап алды. Сен жалгыз эле сейилдеп келчи, Чыңгыз, деди Арсен эшикти бекитип жатып. Туй, бизди жалгыз калтыр десеңер эле кетип калмакмын да. Жаш баланы алдагандай алдадыңар. Эми жок дегенде Гелендвагенден ачкычын берип койгула. Мына, Арсен кайра эшикти ачып Чыңгызга ачкычты сунду. Бегимай Арсен берген диктофонду кантип болуштун иш бөлмөсүнө коюусунун айласын издеп башы маң. Эми эмне кылам, кантип коем деп тынчсызданып жатты. Акыры кичине кара сумкасынын түбүнө салып болуштун иш бөлмөсүнө кирип, аны менен 1 саатка чукул эркелешкен соң унуткан кишидей кетип калды. Жолдо бара жатып болушка чалды. Мен жиндисиздикинде сумкамды унутуп калыптырмын. Тура берсинчи, эртең же бүрсүгүн алып кетем, деди билмексен болуп. Мейли, мен шкафка салып коем. Болуш эртеси кечинде Бегимайдын сумкасын өзү ала келди. Ал эч нерсени байкабаптыр. Кирип келип эле кызды өөп кучактады. Болуштун кучагында жатып кыз көз кыйыгы менен диктофон салынган сумканы тиктеп жатты. Арсен бардык жерде аны көзөмөлдөп алгандай өзүн ыңгайсыз сезип кетти. Горький көчөсүндөгү мейманканага кыз түш ой келди. Адаттагыдай Арсен аны жалгыз күтүп отурат деп ойлогон. Бөлмөгө кирип келип жигит чырайлуу орус улутундагы кыз менен кофе ичип отурганын көрүп тайсалдап кетти. Алып келдиңби? Арсен учурашпастан сурады. Ооба, мына. Абдан жакшы. Жигит Бегимайдын колунан диктофонду алып орус кызга сүйлөдү. Кеттик, Лиза. Коштошпой туруп чыгып кетти. Бегимайды тебелеп, ылайга таштап салгандай болду Арсендин бул жоругу. Кайда бармак элең? Эми сага ушундай гана мамиле болот. Жакшылык күтпө деген ишараттай туюлду кызга. Арсен болсо тиги орус кыз менен бактылуудай. Анын колунан аяр кармап жетелеп алганычы.
Бегимай кызганып кетти. Канткен менен ал дагы эле Арсенди жакшы көрөт окшойт. Ичинен ушинтип жоруду кыз шалдырап керебеттин бурчунда отурду. Бир чегитти тиктеп отуруп оюна бир нерсе келгендей телефонун алып чыкты да апасына «Мен бактысызмын» деп жазып жиберди. Ооба, ушул күнгө кептелгенине кыз бир эсе апасын күнөөлөп жаткан учур. Алгач ирет эле болуш тууралуу айтканда апасынын көздөрү жайнай түшкөн. Анын аялы бар экенине да кулак сыртынан кетирип, колуңдан келсе ага тийип ал деп көкүткөн да апасы болчу. Ал да өз күнөөсүнүн азабын тартсын деди кыз. Ыйлагысы келип чыкты. Көп өтпөй апасынан чалуу келди. Эмне болуп кетти? Жөн эле. Бул эмне болгон кат? Эмнеге бактысызсың? Жөн эле бактысызмын. Туура эмес тандоо кылгам. Баштадыңбы кайра? Ушу сен баягы Арсениңди кайра таап алган эмес белең? Акыркы күндөрү мага ошондой сезиле баштады. Арсен менен баары башкача болмок экен. Койчу, жинди кыласың кишини. Кет анда ошонуңа. Аны кайдан табам? Эми ал жок кыз ичинен кайра кайталады. Уф, деги сага эмне жетпей жатат? Сүйүү тамак бышырган мештин жанынан бүтмөк Арсениңе тийгенде. Жок, башкача болмок. Ой, сен мени жинди кыласың, айтчы. Ал сага эмне берет? Бере алат эле. Сүйүү бермек. Дагы? Андан башка мага эч нерсенин кереги жок болуп калды. Сүйүү менен курсак тоймок эмес. Эмне адамдар дүйнөгө курсак тойгузуу үчүн келгенби? Уф, Бегимай, айтор тагдырыңа балта чаппа. Колуңдан келсе болуштун көзүнүн агы менен тең айланып жаша. Бул эң жакшы тандоо. Бегимайдын жообун күтпөстөн апасы телефонун коюп салды. Бирде өйдө, бирде ылдый болгон жашоо апасын турмушта чарчатып бүткөнгөбү, ал дайыма кызын бай жерге турмушка чык деп үндөп келчү. Байлык болгондо деле бактылуу болот деген кепилдик жок экенин апам билген эмес. Апасын актап койду ичинен. Мен билип калдым. Лиза, Арсен, Чыңгыз ошту көздөй чыгышты. Сары кыз уйкуга кетип, Чыңгыз рульда өз ойлору менен алпурушуп калган маалда Арсен диктофонду наушникке туташтырып уга баштады. Тыкылдаган таканын үнү кулат. Бегимай деп койду Арсен үндөрүн угуп жатып. Кимдир бирөө менен сүйлөшүптүр, кыязы катчы кыз окшойт. Саламатсызбы, өзүндөбү? Ооба. Бегимай келди деп айтыңызчы. Болуш Сардарович, сизге Бегимай келиптир. Кириңиз. Рахмат. Эшик ачылды. Так, Алтышка, келип калыпсыз. Болуштун үнү диктофондон укканда эле Арсендин муштумдары өзүнөн өзү түйүлүп ачууланып чыкты. Эң жек көргөн үн. Маңдай тескей көрүшсө муну жанчып салчудай. Бирок ошондо көксөөсү сууйт болду экен. Арсен тажабай баарын угуп отурду. Кыздын кыткылыктап эркелегенин, экөөнү шыбырашканын, болуштун ар кимге тапшырма бергенин, жумуштарын бүтүргөнүн, өзүнчө сүйлөнгөнүн угуп чыкты. Бир убакта ага достору келди окшойт. Алардын учурашкандарынан эле ортолорунда жумуштан сырткары мамиле бар экени байкалды. Ассаламу алейкум, Боке, кандайсың? Жасалма кубаныч менен шаңкылдады кирип келгени. Валейкум асаке, кел. Кандай Боке? Дагы бирөө жүрөт. Анысы жай гана учурашты. Жакшы Шаке, өзүң кандай? Мал жан тынчпы? Кудайга шүгүр, отургула. Өткөндө деги үйүңө тынч жеттиңби? Бул сен тойбойт экенсиң, жанагы Асаке дегендин үнү. Сүйлөп бүтүп каткырып алды. Үйгө барган жокмун ал күнү. Ойгонсом эле Хаятта жатам. Туята, бул жака качан келгем деп башым маң. Карасам жанымда бирөө жатат. Капкара. Аны көрүп алып несмин? Болуштун жанындагылар ыкшып күлүп калышты. Анан акырын туруп жардамчыма чалдым. Эмне болду эле десем, түндө негритянка таап дебедиңиз беле дейт. Таптакыр эсимде жок. Бир маалда тиги ойгонуп кетти. Карасам сулуу анан капкара кыз экен. Тим эле жанагы чет элдин клиптериндеги кыздардай. Мени карап ыраазы болгондой жылмайып коет. Анча-мынча орусча сүйлөйт экен. Бирок эртең мененкиси эсте калды да. Болуштун жанындагылар муну угуп дагы каткырышты. Деги байка досум, ашыкча катын позусу деле болбойт. Жаш болсоң бир жөн эле. Эй Боке, бул сен жөн адам болсоң бир жөн. Сен деген кыргызга таанымал ишкерсиң да, алдыңкы 20 байдын катарында экенсиң. Окудуңбу? Гезиттер жазып жатышат. Атыңды, жүзүңдү эл тааныйт. Анан ушинтип жүргөнүңдөн өзүң кадыр баркынга доо кетирип коюшуң мүмкүн. Туй, Асаке, айтчы бул ушуга. Эй Шаке, мына сен экөөбүз саясатчыбыз, биз эл көзүндөбүз. А бул ишкер, бул эркин куш. Каалаганын кыла берсин, мүмкүнчүлүгү бар да. Ушинтип коркутасыңар анан саясатка аралашайын десе. Кой Боке, сен коркпой кал. Дагы каткырып калышты. Эми келгиле, олуттуу сүйлөшөлү. Эмне болуп жатат? Ачыгын айтканда баары эле жан талашып атышат. Себеби могу шайлоодо акча болсо өтүп кеткенге реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар.
Мунун баары эле түшүнүп жатышат, бирок биринде каражат бар, биринде жок дегендей. Өткөндө келишиптир мага алдыңкы тизмеден орун берели, каржылык жардам кылбайсызбы деп. Ким? Баягы погончон неме да. Боке баягы планды эле ишке ашыралы. Мына Асакеңде харизма бар. Биздин фракцияда эң көп интервью берген ушул экен. Өткөндө карап көрсөм. Телевизордон түшпөйт. Муну жүзүбүз кылалы, лидер кылалы. Калганын мунун артына жашырып анча-мынча аты чыккан политикаңарды тизмеге тыгымыш болуп туруп акчаны күчтөп койсок, ушул нерселер эле жетиштүүбү? Калганын мага койгула. Боке, бул реалдуу мүмкүнчүлүк. Эртең премьер болуп калууң да ажеп эмес. Эмне деген ресурс бул? Эми дагы 10 ай бар, Азыр башташ керек, шашылыш. Арсен баарын түшүндү. Алдыда парламенттик шайлоо болмок. Бул байлар ошого кам көрүп жатышкан экен. Башына кайра түркүн идеялар келип баштады. Эмнегедир Оштун маанай көтөрүүчү касиети бар. Жигит келген сайын муну байкайт. Шаарга киргенде эле бул иретта көңүл көтөрүлдү. Бул жакта жашоого көбүрөөк окшош. Жигит ушундай бүтүм чыгарып койду. Түз эле саунаны көздөй айдады Чыңгыз. Нурдин менен Санжар адаттагыдай 2-кабаттын жасалгаланган бөлмөсүндө экен. Бишкектен келгендерди жылуу тосуп алышты. Эми көксөң суудубу? Санжар Лизага карап күлүп койду. 2 күндүн биринде мас ыйлайт, сен жашоомду талкаладың дейт. Башка аял болгондо Лиза болгон үчүн гана унчукпадым. Арсен деп эле шолоктойт. Муну деги дубалап алган эмес белең? Санжардын бул сөзүнө баары күлүштү. Лиза акырын гана Арсенге ыктап жылмайып алды. Аз өтпөй ортого тамак тартылды. Аш демдетип күтүп турушкан экен Санжарлар. Аркы биркини сүйлөшүп тамактанып отурганча түн бир окум болду. Санжар эке, жүрүңүз, Ошту бир айланып келеличи. Арсендин бул сөзүнөн эле Нурдин, Чыңгыз, Лиза бул экөөнүн кеңешчү иши бар экенин түшүнүштү. Бир кезде тагдыр бириктирип, бир кемеге салып койгон бешөөнүн жол баштоочулары Арсен менен Санжар болчу. Бул экөөнү кыңк этпей угуп, айтканын жасаганга көнүп калышкан. Себеби Санжар менен Арсен аларды чоң олжого гана жетелеп жүрүшөт. Маселе чыкса, сууруу аларда ушулар. Гелендваген гүр эте саунанын короосунан чыгып кетти. Лиза да булар эмнени сүйлөшөт болду экен деген түпөйлүү ой калды. Бирок Санжар менен Арсен орус кыздын маселесин сүйлөшүшпөйт. Алар үчүн анда маанилүүрөөк маселелер бар. Иштериңиз кандай болуп жатат? Арсен рулда баратып сүйлөдү. Жаман эмес. Сыйлагандар көбөйүптүр сизди. Андай нерсе да бар. Эми бул жалгыз менин аракетимдин жыйынтыгы эмес да, Арсен. Сенин да зор салымың бар го. Санжар эке, бир чоң иш баштообуз керек болуп турат. Сиз менен кеңешейин деп атайын келдим. Угуп жатам. Болуш Сардарович дегенди уккансызбы? Ким эле ал? Уккандай болуп жатам. Ал ишкер, өлкөнүн бай адамдарынын бири. Анан мен ошонун токолу менен көңүлдөштүк кылып жүрөм. Кыскасы анын токолу менин тузагыма түштү. Эми күйөөсүн кармаш керек. Ал боюнча иштеп баштадым. Эмне, сындыралы дейсиңби? Анын колдоосу кандай болду экен? Мени ошол кызыктырып жатат. Муну кармайбыз деп тигил жактын куйругун басып албайбызбы? Адатта байлардын баары тигил жактын алдынан өтчү эле го. Да, өлкөдөгү бай адамдардан болсо колдоосу бар чыгар. Бирок карыштыра кармап алсак өзүбүз деле саай бергенге жакшы болмок. Мен азыр ага компромат тапсам бир багыт көрүнөт эле. Арсен, байга кандай компромат болушу мүмкүн? Сен тапкан баардык компроматты ал жок кылып кое алат. Ошондой бай неменин салык кызматында да, прокуратурада да таанышы бар. Сен экөөбүздүн артыбыз таза эмес. Биздин тапканыбыз суу кечпей калат. Мен да ошону ойлодум, бирок эгер сиз айткандай карыштыра кармачу болсок, анда бизге бийликке жол ачылчудай болуп турат. Ал эмне дегениң? Анын токолу кабинетине диктофон таштап келген. Тыңшап көрсөм, болуш достору менен шайлоого даярданган жатат окшойт. Биз ошого чейин бирдин ичинен чыгышыбыз керек, — деди Арсен.